Салам достор, бүгүнкү видеомдо сиздерге жүрөк жиберген бир окуя айтып бергим келип турат. Бул атайын аюуларга арналган токой. Бул токой Нидерландияда Ауэханс деген бир жаныбарлар бакчасында жайгашкан. Бул зоопаркта Кирюша деген күрөң аю жашайт. Ал 2022-жылы Украинадан куткарылып келген. Ал болжол менен 24 жашында. Ал алгач циркка таандык болчу экен, кийин 18 жыл бою Украинада бир кичинекей клеткада, бир кичинекей тордо жашачу экен. Бул аю азыр сиздер видеодо көрүп турган аю. Анын жашоосу өтө кыйын болгон экен. Кенен кыймылдоого, жаратылыштуу сезүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгон. Анын кожоюну согуш башталганда фронтко кетип, ал каралбай калган экен. Ошол Кирюша 2022-жылы аюуларды коргоочу бир фонддун жардамы менен бул жерге көчүрүлүп келген экен. Бул жер атайын аюулар үчүн уюштурулган 2 гектарлык табигый бир аймак. Дарактар, суу, чуңкурлар, атайын жашынып ала турган жерлер дагы бар экен. Бирок Кирюшанын психологиялык абалы аябай оор. Ал узак жыл бою туткундукта жашаган үчүн ошол шартта жасаган көнүмүш кыймылдарды эле жасап калган. Сиздер видеодо көрүп тургандай, астыга кадам таштайт, артка кадам таштайт, башын чайкайт, жерди тырмайт. Ушул эле кайталануучу кыймылдар. Ал эми зоопарктын кызматкерлери ошо Кирюшага жардам бериш үчүн аябай аракеттер жасайт экен. Мисалы Кирюшанын күнүмдүк тартибин бир калыпта кармашат экен. Тамак ашты жашырып, ошону издөөгө үйрөтүшөт. Тынч жана коопсуз шарт түзүшкөн. Ал эми Кирюшанын бул абалы толук оңолбойт экен, толук аякпайт экен. Көп жылдар бою ошо стресс абалында жашаган үчүн азыркы сиз көрүп жаткан кыймылдары калып калат экен. Ал үчүн ошол калган жашоосун тынчтыкта, камкордукта жашаганы аябай маанилүү деп аябай жардам беришет экен. Нидерландияда бир канча зоопарк бар, бирок ошолордун арасынан ушул эле зоопаркта коала менен пандалар бар. Ошол мени суктандырганы бул зоопаркта жаныбарлар үчүн аябай жакшы шарттар түзүлгөн, жаныбарларды аябай жакшы карашат экен. Ал эми бул жерде фламинголор жөнүндө жаңы бир факты уктум. Сиздер видеодо көрүп тургандай, кээ бир фламинголордун түсү боз. Мындан биз ушул боз фламинголордун жашы кичине экенин билет экенбиз. Алар кийин чоңойгон сайын ушундай түстүү болушат экен. Ал эми бул жер Кытайдын улуттук стилинде жасалган пандасия деп коюшат экен. Бул жер 2 панда үчүн арналган экен. Буларга дагы сонун жашоо шарттары түзүлгөн. Ошондой эле ак аюунун жана пингвиндердин жашоо шарттары өздөрүнө ылайыктуу. Бул жерде түрдүү түстүү балыктар болгон бир чоң аквариум бар экен. Сиздер үчүн бир канча балыктын түрлөрүн тарта кеттим. Калган жаныбарлардын баарын көргөндөн кийин биз деңиз арстанынын көргөзмөсүнө бардык. Орусчасы морской лев, кыргызчасы деңиз арстаны деп которулат окшойт, ошентип окудум. Туура эмес болсо комментарийге жазып коюңуздар. Алардын шоу болду. Көргөзмө саат 1:30 башталат экен. Бирок башынан эле бизге айтышты, эгер деңиз арстандардын көңүлү жок болсо, шоу болбойт деп. Кирюшанын жүрөк ооруткан окуясынан кийин мен видеонун аягында сиздерге ошол деңиз арстандарынын позитивдүү маанай тартуулаган бир видеосу менен бүтүргүм келет. Мен менен чогуу калыңыздар. Эгер видео жаккан болсо лайк басып, комментарий таштап койсоңуздар, менин жаңы башталып жаткан каналыма көп салым кошосуздар деп ишенемин.
één keer door. Een achtervleugels. Hij kan snelheid maken en zelfs glijden. Zo glijden ze snel van de rotsen. Ze kunnen net als